пикир демекчи, азыр ар кимибиз өзүбүзгө жакшы комплимент, жакшы сөздөрдү айтабыз. Карабаш деп билейин деле ой. Нур кызысы болсун. Даяна сырақты болсын. Асыл сен мейірімдісің. Дағы. Сумая. Жансыға сырақты болсын. Асел. Алия сен жұлдызды болсын. Жұлдызды болсын. Дағы. Айнұры сен Борын керсін. Балдарға айтабыз, Әңгел оғы. Эмғанға қиылсын. Қиылсын, күчтүсүң. Дағы. Кел оғай меріз. Нұры сен жақшысың. Жакшысың, азаматсыңар. Демек балдар, жакшы сөз айтканда бирөөбүзгө жакшы мотивация болот, Эми балдар, биз өткөнкү сабакта эмнени өттүк эле? Атадан калган туяк. Ал кимдин чыгармасы эле? Чыңгыз Айтматов. Азаматсыңар. Эми үйгө тапшырманы эмне бердим эле? Атадан калган туяк. Эстери тартып келдим. Кана, тартыкпы? Азаматсыңар. Эми тапшырманы чын жүрүштүндө айтып өтөбүз. Сүрөт боюнча сүйлөп беребиз. Кел огой. Бул жерде Абалбектин сүрөтү. Абалбек деген бул жерде өзүнүн атасын элестетип, экөө кантип согушта жүргөнүн, мындай Кыргызстанды коргоп жүргөнүн элестетип. Дагы, кыз. Бул сүрөттө Абалбектин ойлорун чагылдырган. Бул Абалбек өзүнүн атасы менен бирге согушта болгон ойлорун ойлонуп жатат. Дагы ким? Алия. Бул сүрөттө Абалбектин атасы танкалар менен согушаткан чагылдыргансың. Мен бул жерде сүрөттө кино согуш жеринде болгон ошол нерсени, ошол окуяны чагылдырган. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, бүгүнкү сабакты баштоо үчүн биз топторго бөлүнүп алалы. Ал үчүн кыздар досторго келгиле. Быйыл улуттук нарыктуулук, улуттук баалуулуктарды жайылтуу жылы, Ал эми досторго карагыла, боз үй турат. Боз үйдө биздин баалуулуктарыбыздын бири. Ар бирибиз бирден боз үйдү алабыз, жарыкка коюп, кайсы топ болсо, ошол топко отура беребиз. Биринчи топ. Ала бер. Боз үйдү ала бер. Экинчи топ. Баттаңыздар. Экинчи топ. Экинчи топ. Экинчи топ. Эми балдар келгиле достор. Алга. Demek 3 topqa bölünüp alır. Эми бүгүнкү сабакта мештерди ушундай жылышчалар менен баалайм. Кайсы топ жакшы жооп берсе, ушу бирден балды алат. Көрөбүз балдар караңга. Атадан калган туяк боюнча. Мен сени биринчи аттым. Oyunun şartı boyunca seni ölçüm gerek bolчу. Эмнеге жылаган жоксуң? Сен адамға чакырып келем. Ал келген мен сени билем. Ушундай көрөт. Сени шашпады.
Mutfilmin gördük, düşündük mü? Azem Albert Topton, birden balдар kızlar dostlar belgili. Belgili Albert Topton. Albert Topton birden dostlara çıktı. Birden to'xtattirsin, birden aylantirib, biroq doktor yordam berasizlar. Tushunibdi? Atadan kalan tuyak деген сөздің мәнісін шешмелеген. Өзіңіз жооп беріңіз. Анан топ жардам берет. Атадан қалған туяк деген бұл деген мындай бизе деген ата бабаларыбыздан салттар келет го, калат го. Ошондой эле ал деген атасынын өнөрүн ошо баласына калганда атасынын ой максаттарын ошо баласы калган. Аны мурас дейбиз да. Туяк деген сөздүн атадан калган туяк деген сөздүн маанисин чечмелегиле. Кандай чечмелейбиз? Үчүнчү калган топтор. Сен сумай кайсы топтор? Үчүнчү топко жардам бергиле. Айнайсың. Атадан калган туяк деген бул ошо атадан кийинки баласына ошо атасын жолун булаган бала, ошо атасынын баласы ошо атасынын жолун булап кеткен. Демек, атасынын баласы атасына эмне болот экен? Туяк болот экен, атасынан калган туяк, азамат деген топтунан келген. Kinoda soğuş okuyası qanday ko'rsatiladi? Qattiqroq chaqiramiz. Kinoda soğuş okuyası qanday ko'rsatiladi degan so'rovga kinoda o'sha zambirekchilar bo'lsa osmonda uchib жатқан, жана osmonda bo'lsa bombalar tushib жатқан. Солдаттар bo'lsa tankalarga Tankalar demek, yüzüne ne volkan, o atışıyor tabi gösterdi. Cevapta alıp koyuyoruz. Anlar gelip geliyoruz. Авалбек атасын көрдү эле. Авалбек атасын көргөн эмес, ал ошол атасын жанагы Жеңгүл апасы кинодогу замбирекчини сен атаң деген, ал эми Авалбек өзүнүн атасын көргөн эмес. Demek kinodogу согуш окуясына катышып жаткан bir адамды, эмне деп коет? Мынакей сенин атаң деп коет. Демек Авалбек атасын көргөн эмес. Келебиз кайрасына баттаттар. Авалбек көчмө кинонун келишин кандай абалда калбалды? Авалбек деген мындай жүрөгү жарылып Көзүнө батпай, сүйүнүп, көчөдө ойноп жүргөн балдарга кыйкырып, ошентип жүрдү. Жана биз кинодо көрбөдүкпү? кыйкырып анан апасына барып баягы сурады. Makina gelir. kino qaysi yerlarda ko'rsatildi? Kino Birinci top jardan bergile. kino Hazır top ko'rsatasizmi? Кино кайсы жерде даярдап көрсөтүлдү? Кино айылга келип, ошо айылдан баардыгын даярдап,
көрсөтүлдү айылдары элдерге. Birinchi ayıldan ikinci ayılga gelip көрсөтүлдү. Көргөзгөлөр. Абалбек эмнеге өлбөдү деп кайталап айтып атасын туурап жатып калды. Себеби дегенде Жеңгүл апасы кинодогу бир эле актер адамды сенин атаң деп койгон. Анан ал өзүнүн менин атам экен деп ишенип алып, элдерге көрсөтүп, менин атам көрдүңөрбү? Менин атам ал асмандагындай асмандагы душмандар менин атамды атып атпадыбы, менин атам кулап өлүп калбады, көрдүңөрбү деп атасын туурап жатты. Залдан тура калып өлбөдүбү деп, Андан кийин Кайрадан Апасы Жеңгүл эмне үчүн ошентип айтты? Менин оюмча, апасы мындай баласына атасы эмне кандай болчу дегенди көрсөтүп айтты. Менимче бул туура болчу. Анткени Абалбек анын деген өзүнүн жүрөгүнө сактап, бул менин атам болчу деп ойлоп калбайт. Ойлоп калат, бирок ал уже өлдү деп эсептейт да. Деп ойлойм. деп ойлойсуң. Топ, жардам беребизби? Экинчи топ. Аделя, Айназик. Кошумчалайбызбы? Биринчи, экинчи топтор келгиле. Жакшы киши келди. Апасы Жеңгүл эмне үчүн ошентип айтты? Апасы баласындагы ошол атасында болуп күчтүү, намустуу баладан болуп чоңойсун деп, ошон үчүн бул сенин атаң деп айтып койду ошо замбекчине акцент. Апасы Жеңгүл эмне үчүн ошентип айтты? Себеби дегенде апасы Жеңгүл өз баласынын шагын сындырбайын деди. Анан ал мында атасы дагы ошо менин оюмча согуштан каза болуп, анан ал баласына ошо атасы кандай жакшы киши экенин, канчалык өзүнүн ошо өзүнүн өлкөсүн коргогусу келгенин, жана кандай патриот экенин көргөзгүсү келген. Өзүнүн эли жери үчүн жанын берип, Үч суроо калды тапта. Акина суроону окуп кой, топтогу отурган окуучулар жооп берет. замбирекчилер канча адам болчу? Замбирекчилер дегенде 7-8 адам болгон. Кино көргөн элдер Абалбектин абалын кандай түшүнүштү? Менин оюмча, бул кино көргөн кошуналар же болбосо кошуналар же болбосо кино көргөн келген элдер Абалбектин абалын андай деле жакшы түшүнүшкөн жок. Себеби дегенде Абалбекти бул отуруп көрүп жаткан элдер артист го сенин атаң ал эмес, ал жөн эле актер деп айткан. Ал негизи Абалбек өзүнүн атам деп ойлогон. Бирок элдер анын абалын андай деле түшүнүп ашкан жок. Топ жардам беребизби? Нуркыз, кайсы биринчи топто эле? Экинчи топ. Экинчи топ. Кошумчалайбызбы? Суроого. Акыркы суроо. Абалбек апасы экөө кой сарайга эмнеге барышты? Анткени ал Абалбек апасы экөө гана жашашкан. Аны деген эч ким менен калтырганга адам жок болчу. Анда дагы апасы ошол кой сарайда малдарды карап иштейт. Демек, Жеңгүл Абалбекти таштаганга эч ким жок, жанына кой сарайга кошо алып алды. Азаматыңар ким канча суроого жооп берди, келип Жылдыз жаран ала кеткиле.
Kelgile. Dörtten, ha? Üç, dört. Hazır endi men sizlarga so'zsoq nima qilamiz? Qo'ng'iroqni bosamiz. Boshqarmandan ati kim? Алалбек. Alalbek, azamatsın. Boshqarmandan apasının ati kim? Qo'l ko'tarmaymiz. Birinchi, ikkinchi tapasda. Алалбектин апасынын аты Жеңгүл. Boshqarmandan atasının ati kim? Birinchi, ikkinchi tapasda. Алалбектин атасынын аты Токтосун болуш. To'xtasin. Alalbekning apasi kim bo'lib ishlaydi? Алалбектин апасы эки жумушта иштейт. Биринчиси бул почтальон болуп, жана экинчиси койгон болуп. Telefonist bo'lib. Azamatsın. Andan keyin üçüncü top der bo'lsa, qo'ng'iroqni bosamiz. Alalbek bilan Jengül kinoni qaysi yerdan ko'rishdi? Алалбек менен Алалбектин апасы кинону Чоң Кашарда көрүшкөн. Azamatsın. Atadan kalgan tuyak çıkarması qaysi janrda yazılgan? Romandı, povestpi, angemevi? Аңгеме. Azamatsın. Atadan kalgan tuyak angemesi kimden çıkarması? Атадан калган туяк аңгемеси Чыңгыз Айтматовдун. Чыңгыз Айтматов. Atadan kalgan tuyak angemeni Чыңгыз Айтматов жазган. Чыңгыз Айтматов kim болгон? Жазуучу. Жазуучу, котормочу, Чыңгыз Айтматов кайсы жерде туулган? Талас областынын Талас районунун Шекер айылында туулган. Кайсы районда? Карабурак. Суларга токтоп келди. Райондун айтышты. Ар бир топко ушундай сүрөттөрдү берем. Birinci topko. Alboku bana kaçay sizlerle vakit geçti. Aysıl'da birinci bilsem onları nasıl koyarız? Hemen sürekli karanlık sürekli var. Sürekli ineceğim mi peki? Gel. Birinci top. Бул жерде Алалбектин апасы Жеңгүл менен Алалбек кучакташып сүрөткөн кезин Demek sürekli kıpraştırdın oraya. O zamansınlar. Kaysı top? Birinci top ha? İkinci top. Биз бул пазлда Алалбектин атасы кино
кинодогу актер кишини, замбирекчини согушуп жаткан, атышып жатканын чагылдырыптыр. Demek kinodogу Алалбектин атасы. Üçüncü топ. Бул жерде Алалбектин кино көрсөтүүлөрүнүн жаңылыгы угуп, койнуна сүйүнүчү койнуна батпай, апасына чуркап айыптайын деп чуркап бараткан чагы. Азаматсың, кепсиңер. Азаматсыңар. Эми азыр баарыбыз досторго көңүл бөлөбүз. Бул жерде да силерге бышыктоочу суроолор камтылган. Gel birinci toptan bir okuyucu kelirle basıp koy, ben sonra özüm okup verem. Gel, özüm kalan sandı tanda. Atasız ötken balalık. Sen aytır. Атасы өткөн балалар мисалы үчүн апасы баласына атасынын ордун басып, дайыма көңүл бөлүп, ошол кинодо ошо атасындай болуп өссүн деп, ошол киного актерге ушул сенин атаң деп, ушул апасы атасынын ордун баскан. Алалбектин атасы болдубу чыгармада? Жок. Жок. Демек, Алалбектин балалыгы кандай өттү? Атасыз өттү. Отура кой. Бул жерден жылыз чала кел, келе кой экинчи парта. Алалбек чын эле атасын кинодон көрдү. Алалбек чын эле атасын кинодон көргөн жок. Ал апасы ага бул сенин атаң деп айтып койгондуктан, ал өзүнүн атам деп эсептеп калды. Кошумчалайбыз. Экинчи топ кошумчалайбызбы? Эле кой. Алалбек атасын кинодон көрө алган жок. Себеби анын атасы мурунку согушта каза болуп калган. Ал кинодон Üçüncü. Kino emniyet yönünde boldu. Kino emniyet yönünde boldu. Ne kele var? кино деген согуш жөнүндө жана Алалбектин атасы жөнүндө болду. Азыр кийинки суроону дагы айнектачам. Даяр болгон топ биринчи коңгурондо сөйлөдүлөр. Бала ошол менин атам деп өмүр бою ишенип өтөбү? Кайсы топ басты биринчи? Биринчи топ басты. Алалбек деген аны өмүр бою менин атам деп өтпөй, анткени ал жерде уже биз мындай көрсөтүп бергендеги уже атам өлдү, менин атам өлдү, көргөнбү деди. Бунун оюнда уже атам ушинтип өлдү деген ой калып калды да. Өмүр бою аты деп кошумчалайбыз. Бала ошол менин атам деп өмүр бою ишенип өтөбү. Жок, ал өмүр бою антип ишенип өтөт, себеби дегенде баары бир убакта ошол чындык, баары ошол чындыкты билет. Дагы биринчи топ. Кошумчалайбызбы? Бала ошол менин атам деп өмүр бою ишенип өтөбү. Жок, албетте, анткени ал чоңоюп бойго жетип, ал түшүнөт, ал кинодогу атасы эмес экенин түшүнөт да. Демек балдар, Алалбек чоңойгондо баары бир чындык билинип, өзүнүн атасы эмес экенин билет. Кийинки бала атадан калган туякпы? Экинчи топ. Бала атадан калган туякпы? Ооба. Бала бул Алалбек өзүнүн атасынан калган туяк, себеби дегенде ал өзүнүн атасынын жолун алып кетип жатат. Азаматсың. Андан кийин эне жана бала алардын турмушундагы атанын орду. Экинчи топ баста. Экинчи топ, андан үчүнчү топ.
дагы атанын ордун болду. Ооба, бул эне Абалбектин атасы болгонго аракет кылып жатат. Себеби дегенде анын башына оор иш келсе, атасындай мамиле кылып, колдоп, коргоп жүргөн бул апасы. Бул эне жана бала бул атасынын ордун басты деген ойдобуз. Азаматсың. Кандай үчүнчү топ? Ошондойбу? Абалбектин кайгысынан ким күнөөлүү? Биринчи топтошто. Абалбектин кайгысына менин оюмча апасы күнөөлүү. Анткени апасы күнөөлүү. Анткени кошуп чалайбыз. Анткени апасы болсо кинодо көргөн адам деле болсо анын атасы деп койду. Анан болсо Абалбек ошо айыл ишенип алып, башка адамдарга айтканда анын болсо тройницы ишинип алып, Абалбек болсо кичине кайгырып калды. Ошону менимче апасы эле күнөөлүү. Кинодо көргөн Үчүнчү, экинчи топтор. Нурислам жок. Эми апасы жеңгүл Абалбектин шаңын сындырбайын деп өзү атасы токтосун алып эми Абалбек эме төрөлө электе эле эметип ал согушка барып каза болуп калган үчүн баласынын шаңын сындырбайын деп ошол сенин атаң деп айтып койду. Анан эми ошентип айтып койгон үчүн апасы күнөөлүү болобу жеңгүл? Абалбектин кайгысына ким күнөөлүү? Абалбектин кайгысына кошуналары. Анткени ошо Абалбек эгерде ошону кошуналары ал сенин атаң эмес, ал эмес деп айтпаганда, Абалбек ошо анын оюнда бул менин атам экен, менин атам окшош ушундай күчтүү эр жүрөк болгум келет деп ошо ойдо болмок. Ал эми кошуналары ошо баланын шагын сындырып койду. Ал сенин атаң эмес деп ошо Абалбек кайгырып калды ошо. Экинчи топтон андан үчүнчү топ. Абалбектин кайгысына ким күнөөлүү? Абалбектин кайгысына эч ким күнөөлүү эмес. Себеби дегенде анын атасы аны болушунча кайгылбайын деп аракет кылып жатат. Анан ал эми анын атасы өз мекенин коргоп анан көз жумган. Ошондуктан анын кайгысына эч ким күнөөлүү эмес деп ойлойм. Азаматсың. Үчүнчү топ жооп бересизби? Абалбектин эмесине кайгысына апасы дагы атасы да күнөөлүү эмес. Анткени атасы болушуну ою жеримди коргойм деп эле кеткен. Ошол бойдон аскерден ошол жерден каза болгон. Ал эми апасы болсо ал Абалбектин көңүлүн урутпайын деп Абалбектин көңүлүн карап жүрдү. Ал эми кошуналары болсо Абалбектин эмесин түшүнбөй эле, Абалбектин оюн түшүнбөй эле ал сенин атаң эмес, ал сенин атаң эмес дегендей жаман мамиле кылышты. Азаматсың. Бала дүйнөсүнүн байболугу, баланын трагедиясы. Ана кайсы топ жооп берет? Абалбектин оюн айтасызбы? Абалбектин балалыгы жөнүндө айтып бересиңер. Абалбектин балалыгы суроо атагандай эле. Абалбектин балалыгы атасыз өткөн. Ошол атасынын ордун баскан энеси, апасы. Ошол оюнда ошо кинодогу актер анын атасы болуп, ал атасы ошол жерде мушташып, эр жүрөк болуп, жерин коргоп, ошол Абалбектин ою трагедиясы. Абалбектин балалыгы, байболугу, трагедиясы дейт. Жана кой. Абалбектин балалыгы атасыз өткөн, анын ордун апасы баскан. Бала бул кинодон атасын көргөн эмес, бирок бул апасы бул сенин атаң деп койгондон Абалбек менин атам экен деп ишенип өз оюнда калып калган. Ошондо анан жанагы кошуналары Абалбектин маанайын түшүнбөй калганда баягы кинонун балким улантысын көрмөк, балким калган бөлүгүн көрмөк, баягы кошуналары Абалбекти кайгыртып койду дагы бир аял Жеңгүлдү жамандап салды дагы Жеңгүл баласын эчке алып эшикке чыгып койду. Демек, балдар, Абалбектин балалыгынын байболугу жана трагедиясы дегенде Абалбектин трагедиясы эмне болду? Атасынын жоктугу, Асел, кол көтөрүп кетсиңер?
Эми балдар, бүгүнкү сабакта баарыңарга атадан калган туяк чыгармасы, аңгемеси түшүнүктүү болдубу? Абалбек ким, Жеңгүл ким, Абалбектин атасы ким, Чыңгыз Айтматов бул аңгемени эмне үчүн атадан калган туяк деп атаптыр, баарын түшүндүңөрбү? Азаматсыңар. Эми ар бир топ канчадан жылдызча топтодуңар? 10. Эсептейбиз. Аделя. Канча экен? 3-чү топ канча? 10, Биринчи топ 15. 15. Экинчи топ 12. 12. Демек бүгүнкү сабакта биринчи топ алдыда экен, экинчи орунда үчүнчү топпу? Экинчи топ. Ал эми үчүнчү топ. Баарыңар азаматсыңар балдар. Келгиле өзүбүз үчүн кол чаап коебуз. Эми балдар үйгө тапшырма. Атадан калган туяк боюнча билем, билгим келет, билдим деп жазып келесиңер, Андай эмесе ушу менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта баргыла.